Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 майда Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары бири-бирин Орозо айт майрамы менен куттукташып, эки өлкөнүн элдерине тынчтык, өсүү-өнүгүү жана бакубатчылык каалашты. Ошону менен бирге кыргыз-казак эки тараптуу жана регионалдык кызматташтыктын актуалдуу багыттары, анын ичинде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон акыркы окуяларды талкууланды. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевга кырдаалга көңүл бургандыгы, кайрат айтып колдоо көрсөткөндүгү, ошондой эле Баткен облусундагы чек арага тарапташ айылдардын тургундарына гуманитардык жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал эми Шавкат Мирзиёев ошол кездеги кырдаалга жеке өзү көңүл буруп, Кыргызстан элине көрсөткөн колдоосу үчүн рахматын айтты. Тараптар эки жактын тең кызыкчылыгындагы учурда күн тартибинде турган маселелердин баардык спектри боюнча биргелешип аракет көрүүнү арттырууга даяр экендиктерин тастыкташты. Ошондой эле баарлашуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасындагы калган тилкелерди мыйзамдаштыруу маселелерин, суу, энергетика жана инвестиция жаатында кызматташуу келечегин талкуулашты. Акылбек Жапаров Кыргызстан кумтөрдөн 10 миллиард доллардын тегерегинде пайда көрө алат. Кыргыз өлкөсү кумтөрдөн 10 миллиард доллардын тегерегинде пайда көрө алат. Бул тууралуу кумтөр боюнча депутаттык комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров парламенттик комитеттин жыйынында билдирди. Депутаттык комиссиянын Центера Голд компаниясына койгон доосу 4 миллиард 252 миллион 800 миң доллар. Анын 3 миллиард 86 миллионун экологиялык жоготуулар, 1 миллиард 166,5 миллиону салык түзөт. Мындан сырткары казылып алына элек 106 тонна алтынды мамлекеттин карамагына кайтардык. Жакын арада аталган алтынды Кыргыз өлкөсүнүн менчиги деп тааныган мыйзам долбоору кабыл алынат деген үмүттөмүн. Президенттер, премьер-министрлер буга чейин кумтөр, жер үй сыяктуу кендерди сатып келишкен. Алгачкы жолу биздин өлкөнүн депутаттык комиссиясы 4,252 миллиард доллар доо коюп, 106 тонна алтынды өлкө капчыгына кайтарып жатат. Бул алтынды жакынкы 5-10 жыл аралыгында казып алууга мүмкүн. 106 тонна алтындын баасы 5 миллиард доллардан ашык акча болот. Жыйынтыктоочу сумма 10 миллиард доллардын тегерегинде болуп жатат. Өлкөнүн мыйзамдарынын негизинде биз бул каражаттын бир бөлүгүн азыр өндүрүп, калган бөлүгүн казып ала алабыз. Муну биз соттон далилдеп, баарын ачык көрсөтүүгө кудуретибиз жетет, деди Жапаров. Сейит Атамбаев Акылбек Жапаров серый мышка болуп биздин үйдө эле жүрчү эмес белеңиз. Акылбек Жапаров деген отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн бир киши бар. Улам бири келген бийликтин короосун шыпырып, эптеп бизнесин жасап, оокатын өткөрүп келет. Бул киши учурунда менин камакта жаткан атамды, экс-президент Алмазбек Атамбаевди кумтөргө жабыштырып, курулай эле кара көө жаап, далилсиз маалымат таратты. Акылбек Жапаров илгери саясаттын босогосунда жүргөн кезинде атамдын жумушуна чычкандай серая мышка болуп келип, эски костюм шымы менен жумуш сурап, инимди садикке чейин алып барып келчү эле байкуш болуп. Акылбек Жапаров, жашыңыз деле келип калды. Кырсадай болгон иштериңизди токтотпойсузбу? Ансыз деле жаштар сизди жек көрөт. Илгери атам оппозицияда кезинде айылга жалдырап келчү эмес белеңиз. Ошондо оппозицияга батпай, же Бакиевке батпай жүргөн кезиңиз болчу. Атама жалдырап жүрүп эле кийин Бакиевке сатылып, ваше превосходительство болуп калдыңыз. Биздин үйгө келип самовар кайнатып жүрдүңүз эле. Ошол күн эсиңизден чыгып калдыбы? Уятыңыз жок экен. Эми түрмөдө отурган кишини тепкилеп, шыбап жатасыз. Кыскасы, эркек эмес экенсиз. Балбак Төлөбаев Садыр Жапаровду Центрага жедирбейли. Кумтөр жок дегенде эле 5 миллиард долларга жакын акчаны бизге төлөш керек. Мындай пикирин бүгүн 12 майда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Ойгон кыргыз, сак бол, Центрага жедирбейли президентибизди, ач күсөндөргө. Ушуга чейин бирөө дагы кылган эмес. Кумтөр жок дегенде эле 5 миллиард долларга жакын акчаны бизге төлөш керек. Бутка туруп кетебиз. Эми сак болуп ар кайсы маалыматка ишенип алдырып ийбейли. Акыл менен алалы. Азыр булар кара пиарды баштайт. Президентибизди колдоп, тигилерге жедирбейли. Армияны да, экономиканы да, жашоону да оңдоп алабыз. Бекем туралы, деп белгилеген Төлөбаев. Бишкекте киши колду болгон эки аялдын сөөгү табылды.
Бишкек шаарындагы Жибек жолу проспектиси менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринде киши колду болгон 2 аялдын сөөгү табылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, шаардык милицияга окуя тууралуу маалымат 12 май күнү саат 11:25 түшкөн. Сөз болуп жаткан дарекке Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тобу Бишкек шаардык милициясынын Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматкерлери барган. Анда барак тибиндеги жеке үйдөн өлтүрүлгөн Азият улутундагы 2 аялдын сөөгү табылган. Аялдар 63 жана 31 жашта болчу. Свердлов райондук милициясы бул факты жазык кодексинин 2 же андан ашык адамды өлтүрүү беренеси менен катталды. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары өлтүрүлгөндөр эне кыз экенин жазып жатышат.